туңгуч президентибиз Аскар Акаев жаманбы жакшыбы эми көпчүлүгү тепкилер, бирок акыйкат сөздү айтып койгум келет. Китеп окуп калдым жакында эле. Ал жерде ошол айткан сөзү бар экен. Буну байкеси, бир тукан байкеси айтып берип атат. Аскар Акаев келгенде эле баарына боштондук берди. Анан бергенде жанында кеңешчилери, ошол кезде бир туугандар айткан экен. Каттуураак болушуң керек. Кыргызга каттуу болуп кичине камчылап турбасаң, кыргыз бошонуп кетсе кармай албайсың. Десе ал киши айткан экен, биздин президентибиз туңгуч. Кыргыз эли канча жыл бирөөнүн колунда тепки жеп келди. Эми кайрадан кыргыз бийликке келгенде дагы эле тепки жей береби? Колуна басышынча, өпкөсүнө жетишинче боштондук берейли деген сөзү бар экен да. Эми калган иштерин билбейм, бирок ушул сөзү мага эсимде калды. Адамды бир тартипте кармаш үчүн катуулуктун кереги жок да. Биринчи адам өзү принципиалдуу тартипте болуш керек, өзү. Мисалы, арак ичпеш керекпи? Ичпеш керек. Жалган сүйлөш керекпи? Сүйлөш керек, болду. Башчы да байбаш керекпи? Болду, байбаш керек, болду. Эч бирөөнүн бир жерден бир аш чагып келбеш керек, болду. Башка маселе жок. Өзүң сөзүңө туруктуусуңбу? Эми сени элиң бүтүп атты да, катуулуктун деле кереги жок да. Жумшак эле пайгамбардын жолу менен башкарып койсо болот да.